بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد الحديث الثاني عشر ونيكنش حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылынган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким бир жаназага катышса, жаназа намазын окуса, ага бир кыраат ажыр сооп. Жана ким аны кабырстанга чейин эрчип барып көмсө, ага 2 кыраат ажыр сооп. Сахабалар 2 кыраат дегени эмне деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 чоң тоодой болгон ажыр сооп деп айтты. Башка бир риwayatта Ухуд тоосундай болгон ажыр сооп деп айткан. Бухари, Муслим. Түшүндүрмө. Динибиз ажыр соопторго толо болгон дин. Дагы бир ажыр сооптордун бири бир мусулмандын жаназасында боло турган ажыр сооптор. Бул амалды баарыбыз жыл бою кылып келебиз. Ким бир мусулмандын жаназа намазын окуса, ага Аллах Таала бир кыраат ажыр сооп жазат. Жана аны артынан эрчип барып көмүүгө катышса, ага да бир кыраат сооп жазат. Кыраат бул тоодой болгон ажыр сооп. Бул соопко ошол өлүккө жаназа намазын окуу менен жана аны көмүүгө катышуу менен гана жетишилет. Жаназа намазын окуп көмүү жөрөлгөсүнө катышсаңыз, тоодой болгон ажыр сооптор менен кайтасыз. Кээ бир убакта 2-3 жаназа же 5-6 жаназа болуп калса, 5-6 тоодой болгон ажыр сооптор менен ошол инсан ошол соопторго жетишкен абалда кайтат. Имам Муслим риwayat кылган хадисте قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة ابن عمرдын баласы Салим айтат. Ибн Умар майгитке жаназа намазын окуп, андан соң кетип калат эле. Мындайча айтканда, жаназаны көмгөнү артынан эрчип барбайт эле. Кийин ага Абу Хурайра радиаллаху анхунун хадиси жетип келгенде, кабырга барып көмүп келсе, дагы бир кыраат сооп болот деп айтылган убакытта айткан экен. Аттиң көп кыраат соопторду тоодой болгон ажыр сооптордон куру калыптырбыз деп айткан экен. Ибн Умар сүннөттү бекем карманган киши болгон. Кыямат күнү инсан баласы бир кыпындай болгон ажыр соопко да муктаж болот. Бул дүйнө акыреттин коргону. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүн жаназа намазына катышууга көптөгөн хадистеринде кызыктырган. Жаназа мусулмандын алдындагы аткара турган, ага жооп бере турган акысы. Бир мусулманга болгон урмат анын жаназа намазына катышуу. Ким бир мусулмандын жаназасына Аллахка ыйман келтирген абалда, тоодой ажыр соопторду үмүт кылган абалда, Аллахтын уадасына ишенген абалда ыхлас менен барып катышса, тоодой ажыр сооптор менен сыйланат экен. Ушул 2 кыраат тоодой болгон ажыр соопко жетүү үчүн өлүктүн артынан эрчип баруу керек. Бул биринчиси. Экинчиси, ага жаназа намазын окуу керек. Үчүнчүсү, аны көмүүгө катышуу керек. Ким жаназа намазын окуп гана кайта берсе, ал бир кыраат сооп менен кайтат. Дагы айта турган нерсе, жаназага элге бир көрүнүп коеюн, адамдар мени баланчынын жаназасына чыкты, ошол жерде мени көрүштү деген максат менен келбөөбүз керек. Анда бул инсан көптөгөн жакшылыктардан кур жалак калган болот. Wallahu alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.